Тогуз-Тороо рай борбору казарманда эл көп чогулуп, тынчтык митинги болуп өттү. Бир нече саатка созулган жыйындын жыйынтыгында элдин макулдугу менен атайын протокол кабыл алынды. Райондун акими Тилек Идирисовдун айтымында, протоколго жергиликтүү тургундардын баардык талаптары жазылат жана жогорку бийлик органдарына жөнөтүлөт. Белгилей кетсек, Макмал кенинин базасында тоо кен байытуучу ишкана курууга каршы нааразычылыктар 1 февралда башталган. Ал эми бүгүнкү нааразычылык акциясы Казарман айылдык клубунун алдында өтүп, ага миңдеген жарандар катышып жатканын айылдык кеңештин депутаты Бегалы Мусалиев билдирди. Чогулган эл жаңы комбинат курулбашын талап кылып чыгышкан. Жаңы бир комбинат курулуп атат да. Bunun жетекчиси Кытай экен. Неменин комбинаттын куруп атканы бул Кыргызстандын 4-5 жеринде концентраттарды алып келип иштетүүчү комбинат курулуп атат, эл ошого нааразы болуп чыгып атат. Бул башка Чүйгө, Султан Сарайга да курулат деген менен ошол жерлерге курабыз деп барганда элге аларды киргизбей коолаган экен. А бизде Тогуз-Тороодо элдин үнүн уккан эч ким жок. Мындай эл менен эсептешпей эле коомдук угуду өткөн эмес, чындыгында элечи. Коомдук өткөзбөй эле бул жерге келип эле өз алдынча чоңдор менен сүйлөшүп алып куруп беришкен экен. Бул комбинат жана мурун курулган комбинат жерди арендага берип коюптур да директору. Кыргыз алтын концернинин иши кылып атат да бул. Карапайым эл ошо комбинаттын бизге курулушунун кереги жок. Талабы ошол. Нааразычылык акциясына чыккан жергиликтүү тургундар жаңы комбинат ишке кирсе мал-жан эбегейсиз ууланууга туш болоорун айтышууда. Ошондой эле чогулган эл жаңы курулган комбинатты калк жашабаган жакка куруу керектигин талап кылышкан. Бул аябай эле уулуу зат экен да, элдин айтышы боюнча бул Тогуз-Тороо районунда бул киши жашабаган жерге куруш керек экен. Мындай завод Кыргызстанда жок экен да. Кыргызстанда курулган эмес экен, мындай завод Кытайдын өзүндө курулуп, элдин айтымы боюнча концерн отходун Африкага барып төгөт экен. Кыргызстанда башка заводдор 5-6 заводдо иштете албай калган концентратты уже казарманга алып келип иштетүүчү завод куруп атыптыр да. Бунун зыяндуулугу буга чейинки комбинаттан 10 эсе 100 эсеге зыян деп айтылып атат да, күйгүзүү жолу менен депчи. Жергиликтүү тургундар жаңы салынып жаткан комбинат өз ишин токтотсун деген талап коюшуп, эртең мененки саат 11ден кечки 5ке чейин жүрүштү. Бегалы Мусалиевдин айтымында жалпы чогулган элдин саны 1500гө жеткен. Алар 17 февралга чейин жаңы салынып жаткан комбинат өз ишин токтотпосо анда барып талкалаганга туура келет деген пикирлерин айтышкан. Рыскүл Жайлобай кызы, Дастан Кадыркулов, Next Story күндүн темасы үчүн.